Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз азыр Мадина шаарында турабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул көрүнүп турган кадимки ушул тарыхый орду бар Булут мечити делген жер дал ушул жер экен. Пайгамбарыбыз соода саттыктарды, базарларды дал ушул жердин айланасында жүргүзүүнү жана ушул жакта көзөмөлдөп турууну дагы өзү колго алган экен. Бул жакта болсо көрүнүп турган мечит Абу Бакр разияллаху анхунун мечити. Анын дагы тарыхый орду окуясы бар. Бул болсо Али разияллаху анхунун мечити экен. Анткени урматтуу көрөрмандар, эмне үчүн бул жерде мечиттерди сиздерге айтып берип атабыз? Бул мечиттердин ушундай курулушу, ушул жерде сакталуусу өзүнчө бир тарыхый окуя экен. Себеби бир гана мечит салуу менен гана дал ошол тарыхый орду окуялар болгон жерди, пайгамбарыбыз жүргөн жерлер, сахабалар жүргөн жерлердеги окуяларды сактап калуунун бирден бир жолу дал ушундай ыкмалар болуптур да. Ошон үчүн мечиттерди куруп, мындай бир мураска кийинки урпактарга, кийинки үммөттөргө көрсөтүү үчүн дал ушундай жолдорго, кадамдарга барган экен. Азыр бизге ушул умура башчы Амир Сап биздин инилерибиз маалымат берип, бул жердеги тарыхый окуяларды кенен сиздерге ачыктап айтып берет. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция. Рентген жана консультация акысыз. Ишемби күнү УЗИ акысыз. Ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Musalla деген жерде турабыз. Мурун пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям 2-чи хижрат жылынан тартып, 2-чи хижрат жыл дегенде түшүнүп атасыздар. Хижрат жыл дегенде пайгамбарыбыз Мадинага көчүп келгенде 1-чи жылы, 2-чи жыл, 3-чү жыл болуп хижрат жылы деп хижри жылы бар. Хижри жылы ушул пайгамбарыбыз Мадинага көчүп келгенден ислам дининин жаңы башталышы, ислам дининин тарыхынын өнүгүү багытында башталыш жылы деп хижри жылы деп эсептелип келинет. Ошондой эле миладий жыл бар, биз эсептеп жүргөн. Андан кийин хижри жыл бар. Ошол хижри жылдын 2-чи жылындан тартып 8-чи хижри жылга чейин пайгамбарыбыз 5 вакыт намаздарды биз кечеги көрсөткөн Рауза 5 бакчаларда койгон жерде пайгамбарыбыз имамдыкка 5 вакыт намазга ошол жерге имамдыкка өтүп, пайгамбарыбыз айт намаздарыны ушул жерде окуган. Билесиздер, пайгамбарыбыз бул жерге Мадинага келгенде алардын 2 майрам менен майрамдаганын көргөн арабтардын. Бир жаз келери менен өздөрүнчө тамак аш кылышып, өздөрүнчө бир майрамга айлантырышып, андан кийин күз келери менен ошентип 2 майрамдайт эле. Аллах Таала дагы силерге ошол 2 майрамдын ордуна андан да жакшы болгон 2 майрамды берди деген. Ошол орозо айт намазы, андан кийин курбан айт намазы. Ороза айт намаздан кийин 2,5 айдан кийин курбан айт намазы келет. Ошондо пайгамбарыбыз дал ушул жерге келгенде мурун курбан айт намаздары окулганда, айт майрамдары болгон кезде тегеле эркек жамаатын эмес, бүтүндөй Мадинада жашаган жаш балдарды, аялдарды, оорукчандардын дагы баарыны, ким болсун, кембагал, байы болсун, баардыгын бир жерге топтоочу экен пайгамбарыбыз. Дал сиздер турган ушул жерге топтоп, баардыгыга имамдыкка өтүп,
Өтүп бүткөндөн кийин дагы мына бир аз илгерилегенибизде алдыракка жылганыбызда ошол жерде пайгамбарыбыз жылыга 2 курбандык сойчу экен. 2 кой союп, бир койду өзү үчүн арнап, өзүнүн үй бүлөсүгө арнап, бир коюнда болсо үммөтүнө арнап сойчу экен. Мына биз азыр өзүбүз бизге арналып курбандыктар чалынган жерде турабыз. Ошондой эле бул жер дагы Мадина шаарыга пайгамбар көчүп келгенде момун мусулмандардын, арабтардын колунда бир дагы базар болгон эмес экен. Бүт жөөттөргө таандык базар, соода, сатык тармагына бүт жөөттөр ээлеген экен, еврейлер. Ошондо пайгамбарыбыз Кааб бин Ашраф деген Мадинадан бир четинде ошол жөөттөрдүн башчылардан бирөөсү болгон базарларды куруп, бүт адамдар ошол жерден соода сатык кылып турган кезде биринчи пайгамбарыбыз баягы Бакы көрүстөнү жака базарлык курдурганда, базарчык кичинекей чакан бир базарчык курдурганда, түн ичинде келип жанакы жөөттөр көрө албастар келип бузуп кеткен экен. Ошондо пайгамбарыбыз мен бул ишти аягына чыгамын деп дал биз турган жерге базар кылган экен. Мал менен апта сайын келчү экен дагы пайгамбарыбыз бул жердеги соода сатык кылган кишилердин ар бирини текшерчү экен. Таразыдан уруп калбай атабы, соода сатыкта алдамчылык кылып калбай атабы дегенде келип бир күн пайгамбарыбыз жанакы буудайдын астыга колуну салса, ным болуп чыгат экен да. Ошондо пайгамбарыбыз хадисинде айткан экен: "Мен гашша фалайса минна", ким алдамчылык кылса, ким сүткорлук кыла турган болсо, ал менин үммөтүмдөн эмес. Мен аны тааныбаймын деген экен. Пайгамбарыбыз дал ушул жерде бул хадистерди айткан. Ошондой эле сиздер көрүп турган Булут мечити, Гамама, арабчасы Гамама мечити, билесиздер, пайгамбарыбызды кичинесинен тартып бир булут коштоп көлөкөлөп келген. Ошол булут дал ушул жерге келип пайгамбарыбыз ар жортулдарга чыкканда, сапарга чыкканда, пайгамбарыбыз ушул жерден келип нерден өтүп атканда булут кадимкиде коштоп кетчү экен да. Пайгамбарыбыз 7 ай бою, бир айт 6 ай, 7 ай бою пайгамбарыбыз чыкпай бул дүйнөдөн кайтыш болгондон кийин пайгамбарыбыздын келишини күтүп ушул жерден булут жоголуп кеткен экен. Ошондуктан бул жерге булутка окшотуп күмбөздөрүнү карасаңыздар, бириси кичине, бириси чоң, булуттагы ар кандай форматта болот го, ошондой кылып булутка окшотуп бир мечит кылып курган. Эми бунун дагы өзүнүн китептерде Мекке, Мадинага таандык тарых китептери бар. Ошол китептерден окуп калган жерибиз бар. Бул булут эми пайгамбарыбызга кантип бул кызматты кылып калды десек, жанакы Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссалам Каабаны курганда бир булут келип Каабанын канчалык бийиктикте курат экендигини булут түшүп көрсөтүп турган экен. Бир жөргөлөмүш дагы келип мурун периштелер пайдубал таштаган деп айттык го. Ошол жерини жөргөлөмүштөр, бир жөргөлөмүш келип сызып берген экен. Ошондо Аллах Таала силер бул бир нерсе менден бир нерсе күтүп бул ишти кылдыңарбы дегенде, Алла сенин ыраазычылыгың үчүн кылдык деген экен. Ошондо Аллаху Таала аларга эртең акыретте ушул ааламдын урматыга жаралган Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ага кызмат кылуу сыйлыгын силерге беребиз деген экен. Ошентип жөргөлөмүш, билесиздер, пайгамбарыбыз хижрат кылып атканда Саур үңкүрүгү бекинди. Ошол жерде бир жөргөлөмүштүн куруп койгон уясы пайгамбарыбызды мушриктерден куткарып калды. Ошол жөргөлөмүштүн жанакы Аллах Таала ошондой сыйлыкты берип коюптур. Экинчиси дагы булут ошондой астыга чейин түшүп, Каабанын бүтүндөй ааламдын, бүтүндөй момун мусулмандардын ибадат кыла турган үйгө менин да салымым болсун дегендиги үчүн Аллаху Таала дагы акыркы заман пайгамбарыбыз алейхи ва салламга көлө кызматыны берип коюптур. Бул ихластан, бардыгы ихластан. Көрүңүздөр, мен адамдардан мисал бербей атам. Бир булуттан, бир төөдөн, бир жөргөлөмүштөн мисал берип атам. Алардын пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү. Бир жылан 1000 жыл жашап, пайгамбарыбыздын ошол Саур үңкүрүгө келет экендигин угуп, 1000 жыл ошол жерде жашап пайгамбарыбызды күткөн. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн үстүндөгү чепкенини жыртып, тешик жерлерди бүтөп отуруп, анан бир жерге жетпей калып, буту менен тосуп турганда жылан ошол жерде чаккан. Себеби ал канча жылдар күтүп, пайгамбарыбыздын жүзүнү, нуруну көрөйүн, ошол акыркы замандын көрүп мен дагы
bir неге берекеге жетишип калайын деп турса, бирок Абу Бакыр радыйаллаху анху тоскоол болгонун айлаксыздыктан чаккан экен да. Көрүңүз, бир жыландын пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү, бир булуттун пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү. Ошондой эле ар жакта кичинекей чакан бир мечитти көрүп турабыз, Эми мечит ушундай чоң турса, бул жерде мечиттин эмне кереги бар? Негизи деп ойлоп турабыз, бирок бул жердин мааниси бар. Мурунку алым уламаларыбыз тарыхый мечит менен коргоп калган. Мечит куруп ошол жерди коргоп калган. Бул Абу Бакыр радыйаллаху анхуга таандык мечит. Абу Бакыр радыйаллаху анху ушул жерде караңыздар, адеп ахлакты. Пайгамбарыбыз Куба мечитине барып, биринчи баягы гышыны койгондо, анын артынан ким койгон? Абу Бакыр. Анын артынан Умар радыйаллаху, анын артынан Усман радыйаллаху, анын артынан Али радыйаллаху анху койгон. Ал халифаттык. Андан кийин пайгамбарыбыздан кийин ким ишти жүргүзөт, ким ислам дининин байрагыны тик кармап иш чараны жүргүзөт экендигини далалат, ишарат кылган. Ошондой эле пайгамбарыбыз 3 басамактуу минбар жасаткан деп атабыз, Ошо 3 басамактуу 3-үчүсүгө чыкканда, бирок Абу Бакыр радыйаллаху кутба окуганы чыкканда 3-үчүсүгө эмес, 2-чисине чыккан экен. Үстүгө пайгамбарыбыз чыккан жерге чыккан эмес экен. Пайгамбарыбыз имамдыкка өткөн жерди кече эркектерге көрсөттүк, Көрдүңүздөр, Ошол жерге Абу Бакыр радыйаллаху анху имамдыкка өткөн эмес экен. Пайгамбарыбызды сыйлап, анын артыга имамдыкка өткөн экен. Ошондой эле пайгамбарыбыз бул жерде айт намазы окуткан болсо, пайгамбарыбызды сыйлап, ал макамга жүгүрүп бара калган эмес экен. Абу Бакыр радыйаллаху аркасында кылдырган экен, окуткан экен. Көрдүңүздөр, сый урматты канчалык. Кабырда дагы сый урмат. Пайгамбарыбыз коюлган, пайгамбарыбыздын далынын астыга Абу Бакыр радыйаллаху анху койгон. Тең коюлган эмес. Аны Умар радыйаллаху аны дагы урмат кылып, Абу Бакыр радыйаллаху анхунун желкесинин астыга коюлган Умар радыйаллаху анху. Көрдүңүздөр, сый урматты. Биз дагы улууларды, илимдүүлөрдү, арабыздагы атак баштуу кишилерди, таква адамдарды, Аллага жакын адамдарды биз дагы өзүнү сыйлабасак дагы, анын илимини, анын жашаган жашоосуну, жашыны биз сыйлап, ошондой урмат көрсөтүшүбүз керек. Эми Абу Бакыр радыйаллаху анху жөнүндө бир сөз айтып кетейин, ошону менен токтойт. Кече айттык окшойт. Абу Бакыр радыйаллаху анху бардыгынан өзгөчөлөнүп турган. Бүт нерсеси менен өзгөчөлөнүп турган. Анын ой толгоосу башкача болгон. Пайгамбарыбыздын бир хадисин айтан жетиштүү болот. Абу Бакыр радыйаллаху анхунун иманын эртең кыямат кайымда таразанын бир бурчуна койсо, бүтүн момун мусулмандардын иманын бир бурчуна коя турган болсо, руджиха имана Абу Бакирдин иманы оор басат дейт. Бул жетиштүү. Көрдүңүздөр, ошончо баарыбыздын иманыбызды топтоп бир таразыга койсо дагы Абу Бакыр радыйаллаху анху иманында иман эч кимдики жетпейт экен. Жалпыбызды топтосок да жетпейт экен. Ошондой иманы күчтүү болгон, пайгамбарыбызды бир угар замат, пайгамбарлык мага милдет берилди дегенде эч ойлонбостон туруп, пайгамбарыбызга иман келтирген, миражга чыкты дегенде эч ойлонбостон туруп, Мухаммад айтты, ооба десе дароо ишенип иман келтирген жападан жалгыз киши Абу Бакыр радыйаллаху анху. Анда эч ким боло алган эмес. Умар радыйаллаху анху да бир топко ойлонуп мусулман болгон. Туурабы? Бардыгы ар кандайны. Эми арт жакта аппак мечитти көрүп турасыздар. Али радыйаллаху анхунун мечити, ал жакты бүгүнкү күндө жаап койгон себеби дагы шиялар, Али радыйаллаху анху пайгамбар дегендер келип сыйыны, башка нерселер кылып бергендиги үчүн жаап койгон, бирок бүгүнкү күнгө чейин турат. Билесиздер, кыска сөз менен өткөндө Улук Мурза Устаз Хайбар согушунда жанакы чепкендин эшигини калкан кылган дейт. Али радыйаллаху анху. Бүтүн согуштарда биринчи бетме-бет, жекеме-жеке чыгарган. Ошондо биринчилерден болуп Али радыйаллаху анху чыккан. Ар дайым кимге чыкса бир шилтеште бардыгын жыгыткан. Али радыйаллаху анху. Ошондой күч берилген. Ошондой эле пайгамбарыбыз айтат: Ана ал-Мадинатул илм, мен илимдин шаары болсом, илимдин шаарынын эшиги дагы Али деген экен. Көрдүңүздөр, ошондой эле Ахли байт пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнөн болгон Али радыйаллаху анху. Биз ошундай пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, пайгамбарыбыздын урпагынан келген адамдарга биз ар дайым жакшы мамиле менен карашыбыз керек. Бул жерде да бир сөз айтып кетейин. Эмне жерде
түрдүү инсандарды көрүп атабыз. Бул жерде араб жергиликтүүлөрдү көрүп атабыз. Кээде ушул сөздөрдү угуп атабыз. Бул жер ысык экен, аба ырайы андай экен, Кыргызстан негизи мындай, соодасы мындай экен, арабтар корс экен, палит экен, өздөрүгө карабайт экен деп ар кандай сөздөр болушу мүмкүн. Аскерлери корс экен, жиркийт экен, мындай мусулманчылык не жок экен дегенге биздин акыбыз жок. Бул жер пайгамбарыбыздын жашаган шаары. Ошондой эле кээ бирөөлөр келет дагы бул жерди өзүнчө тоготпой кетет. Мисалы, аскерде иштеп келгендер, генерал болуп мамлекеттик иште иштегендердин биз көп адам алып келебиз да. Алар айтат, бул жердин солдаттары андай экен, мындай экен, депутаттар иштебейт экен, жейт экен, андай, мындай акылдарын, насааттарын айтып кетет да. Анан бизнесмендер келет, соодада монтип алдайт экен, булар андай экен, негизи мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Мугалимдер келет, мындай кылыш керек, мындай кылыш керек. Кыскасы, умурачыларыбыздын көбү эле бул жерге мугалим болуп кетет да, мындай айткандачы, насааттарын айтыпчы. Ушундай акылдуубуз да биз. Аллах Таала көрбөй турган жок. Аллах Таала демек буларга ушул милдетти демек ыра көрүптүр, буларга бизге эмес, ушу арабтарга бериптир. Аллах Таала ушулардан пайгамбар чыгуусуну каалаптыр. Куранды ушулардан түшүүсүнү каалаптыр. Бейиште ушуларды тилинде сүйлөйт экенбиз. Демек биз кандай көрсөк дагы, биз алардан жаман адаттарды көрсөк дагы көз жумабыз. Бул жердеги көргөн жаман нерселерибизди ушул жерге таштайбыз. Бүт жакшы көргөн нерселерибизди айтып барабыз. Бүгүнкү күндө ажыга барган, умрага баргандарда кандай болду деп баргандырсыздар баарыңыздар. Десеңиздер баары эле дүйнөлүк нерсесин айтып келет да. Кытайский нерсе бар экен, автобус андай экен, мындай экен, зонтик бар экен депчи. Өткөндө бирөөлөрдү көрдүм, зонтикти көрүп алып ыйлап атат. Ой, ушуну мен эсеп жүрөт элем көрдүм депчи. Бирок пайгамбарыбыз кабырга барып ошол адам ыйлабады, көрдүм. Көрдүңүзбү? Неге? Себеби алда акысы бар ыйлаганга. Неге? Барсаң ошону көрөсүң деп барган, умрага барып келгендер сонун кулага сиңирип салган да. Ол дагы толук ошону көрөм деп келген да. Сүрөткө түшөмүн, баягы зонтиктин ачылган, жабылганын көрөмүн деген ойдо келген да. Буларды алып салыңыздар көздөн. Толук пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенибизди, мен пайгамбарыбыз кетип атканда дагы, Расулулла мени эгер кабыл кылбаган болсоң, үммөтүн катарында мен бүттүм. Менин ишим бүттү. Мен каяка барамын? Кеди эми Кудай сактасын. Мага ата-энем айтты да, болду, мен сени балалыктан кечтим деди. Же болсам сүйгөн аялыңыз айтты, мен сени кечтим, мен эрим эмессиң деди. Же болсам сиздердин эриңиздер айтты да, болду, жакшы көрсөңүз да эми. Жакшы көрүп ошону десе не? Путуга чейин жалынабыз. Ата-энебиз кечтим десе кандай не кылабыз? Пайгамбарыбыз дагы сенин жүрүшүң, Мадинада жүрүшүң, менин шаарымда мага ылайык жүрө албадың, мен сенден баш тарттым деп койсо не кылабыз? Биз ошолорду ойлонушубуз керек. Эми Кудай сактасын ал нерседен, бирок ошону ойлошубуз керек да. Башка нерсени ойлобойчу. Ошолорду көп гам кылышыбыз керек. Ошондо Аллаху Таала дагы да кайра келүүнү Аллах насип кылат, Кудай кааласа. Аллах Таала барыңыздардын зыяратыңыздарды кабыл кылган болсун. Иншалла. Ustazdan Allah razı olsun inşallah. Ustazımız tarihi nerselerden barını töküp şuraya astığınızlarga dasturkan jayganday jayıp ketti. Hem biz jiştirip koyaylı degen. Ustazımızın arkasından köp söz söylüyor, bizge tura gelbeydi. Ustazımızın ilmi Allah razı olsun. Dengizdey bolsa bizdeki anın janında tamçıdayda bolboydu. Emi şul jerde Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга бул жерде базар кылып берген деп тарыхын айтып өттү. Ошолдордо бир сахабанын окуясын айтып өтөйүн. Хузайр деген сахаба жасаган. Хузайр. Байкуш буту аксак, колу дагы тубаса жок болгон бир колу. Мына билегинен бул жагы жок болгон да. Ошол кездеги инсандардын мындай өтө хуниги ошол болгон. Мындай айткан кезде кара түспөл,
көбү тогото өрбеген. Болот го, мектептерде болгон, университеттерде болгон, эч ким тоготпой четте жүргөн бирөөлөр болот. Ошондой адам болгон. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүсү, махабаты чексиз болгон бул сахабаны. Хузайр радиаллаху анху. Аябай жакшы көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Масжиди Набавиге барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан аяттарды угуп, пайгамбарыбыздын акыл насааттарын угуп, кайра кечинде үйүнө барып, бала чакасына, үй бүлөсүнө айтып берчү экен. Саналуу баласы бар экен. Бирок өзү ошондой буту чолок болуп, аксак болсо дагы, тубаса майып болсо дагы, мага жардам бергиле деп жаткан эмес экен да. Ушул жерге келип, соода ишин кылчу экен эле мына жерде. Буюм сатчу экен эле ушул жерде. Өзүнүн кечке жуук үйүнө барган кезде үй бүлөсүнө жете турганчалык, азык-түлүк ала турганчалык бир продуктасын алып чыгып сатчу экен эле ушул жерде. Бир күн келет ушул жерге. Бирок тилекке каршы соодасы болбойт да. Соодада иштегендер жакшы билет, күндө эле маанайыңыз ачык боло бербейт. Бир жумада 2 күн, бир күн жакшы ачык болот. Соода ошондой нерсе негизи. Ошондой болот алда байкуш. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына барып, бир аз аят хадис угуп келейин деп бирөөгө суранайын десе, аны эч ким тоготпойт. Койчу дейт. Мен ишим бар дейт. Ушундай жөнөкөй, ушундай элдердин көзүндө кадыр баркы жок, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көзүндө бул ааламдан да эң жакшы ошо киши болгон экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бара албай калат бир күн. 5 убакыт болот. Ушул жерде намаз окуйт, бара албай калат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам намазын ошол жерде асхабу суффа, сахабалар сабак окуган жер болгон. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аяттарды айтып, хадистерди айтып, сахабаларды илимий жактан, руханий жактан жетиштирген, тарбиялаган. Ошол жерге бара албайт байкуш. Асыр намазы болот. Бирөөгө суранайын дейт. Бирок бара албайт. Ушундай жаныкейит, мен пайгамбарыбыздан бүгүн бир аят, бир хадис уга албадым. Мен кечке жуук үйүмө барсам, айланамда балдарым топтолуп отуруп, ата, бүгүн пайгамбарыбыздан эмне уктуңуз? Бизге айтып бериңиз десем мен эмне дейм? Алда жакын жерде жашабайт экен, Майдинанын чет жагында жашайт экен. Күндө аксап келет. Базар ушарын ачат ушул жерге, кайра сатып бүтүп, кечинде үйүнө бир аз азык-түлүк алып кайтчу экен эле. Ушунчалык кыжалат болот. Ошо менен шам убакыты болот. Элдердин баары содалар сатылып бүткөн. Базарда жүрүшөт, бирок анык өтпөйт да байкуш. Кыжалат болот. Пайгамбарыбызды көрө албадым бүгүн. Зиярат кыла албадым мен деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Масжиди Набавиде отуруп, Хузайр көрүнбөйт го дейт. Күндө келчү эле деп. Абу Бакр радиаллаху анху менен Омар радиаллаху анху алат дагы. Ушул жер базар, жайма базар болгон могул жерлер. Элдерге көзүнө көрүнбөй, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам акырын өтүп келет Хузайрдын жанына. Тамашалашып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам арттан келет да Хузайрдын көзүн жабат. Көзүн бекиткен кезде Хузайр радиаллаху анху итак маанайы жок. Айтат: тууганым" дейт. "Тамаша кыла турган убакыт эмес азыр" дейт. "Мен тамашаны көтөрө албай атам, көңүлүм ооруп турат" дейт. "Бүгүн соодам да болбоду. Соодага өлүп кетсин" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жүзүн көрө албадым. Барып астында отуруп бир аят, бир хадис үйрөнө албадым. Мен үйүмө барып балдарыма эмнени айтып берем, тамашалашпач балам деп туруп, мына майып кол менен тарт колун деп чапкан экен да. Пайгамбардын колу тийгенде ушундай махабаты күчтүү болгондуктан сезген экен. "Я Расулулла, сизби" деп аркасын караса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам турган экен. Ушунчалык сүйүнүп, кучактап ыйлайт байкуш. "Я Расулуллах" дейт, "Бүгүн бара албадым мен сизге" дейт. "Убакыт болбоду таптакыр" дейт. "Мына кичинекей бир буюмумду карап тур десем, эч ким карабай койду" дейт. "Эмне кылайын мен" дейт. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башына жаап келген, арабтар көрүп аткан болсоңуздар керек, башта ошону ачат дагы. "Эй Мадина калкы" дейт. Жаннатта Хузайрдан дагы бийик даражада инсан жок" дейт. "Ким жаннаттык бир инсанды көргүсү келсе, Хузайр менен достошсун" дейт. Баягы тоготпой аткан кишилер Хузайр деп аркасынан чуркайт. Дос болушат, бүт баары. "Сага бир нерсе берейли" дейт.
үй бүлөңө bir нерсе алып барсың дейт. Бизден сага хадия болсун, балдарыңа жедир, ичир. Биз сага жардам берейли, соодаң өтпөй атса кел сатып берейли деп. Ушундай оң жагына, сол жагына өтүп, Хузайр радиаллаху анхтын айланасында көпөлөктөй учуп жүрүшкөн сахабалар, ошо кездеги инсандар. Караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң алсыздын жанында досу болгон, көмөкчүсү болгон, колдоочусу болгон. Баарыбыз жакшы билебиз. Мектептерде окудук, университетте окудук, институттарда окудук, колледждерде окудук. Баягы начар мындай бирөө менен байланыш куруп кете албаган балдарды, балдарда көбүрөөк болот да мындай нерсе. Четке түртүп коет да баарыча. Кошо беришпейт ошону. Кошо беришпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элден четтелип калгандарды колдоо көрсөткөн да. Караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жаннатул Бақи, бул жакта мürзө бар. Эркектерге уруксат бол, аялдар уруксат жок болгон үчүн силерди киргизе албадык, буну кап этпейсиздер. Ошол жерге Жаннатул Бақинин кире беришине турат дагы Осман радиаллаху анха жаны берет. Жаны берип, окту да кошо берет. Ат Осман дейт. Осман радиаллаху ан жаны керип туруп аткан кезде эркектер барыңыздар көрдүңүздөр, Осман радиаллаху анхтын кабыры турат ошол жерде, бир Фатиха 3 класс окудук. Огу ошол жерге барып түшөт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Осман дейт, сенин кабырың ошол жер болот дейт. Осман радиаллаху ан, я Расулаллах дейт, неге эртерээк айтпадыңыз дейт. Эртерээк айтканыңызда мен жаны асманга атмак элем, сиздин путуңуздун жанына түшмөк эле, мен сиздин жаныңызда кошуна болуп жатат элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Осман дейт, сенин кабырың боло турган менен менин кабырым экөөнүн ортосунда ким көмүлгөн болсо бүт барына шафаат кылам мен дейт. Булардын баары менин кошунан болот дегенде, я Расулаллах дейт. А неге эртерээк айтпадыңыз дейт. Жаны дагы да каттуураак келип тур, дагы да алысыраак атмак элем мен дейт. Дагы да көбүрөөк инсандарды сиздин жаныңызга шерик кылмак элем мен дейт. Булардын пайгамбар болгон сүйүүсү, урматы өтө чексиз болгон. Биз буну тилибиз менен сыпаттап айтып бере албайбыз. Тилибиз алсыздык кылат. Биз буну сыпаттаганга, айтып түшүндүрүп бергенге сөзүбүз жетпейт. Бул жүрөк маселеси. Бул жүрөк маселеси. Ошондой эле Умар радиаллаху анхтын окуясыны кече саламдашууга келгенде кыска нуска айтып бердим. Ошол тууралуу кыска айтып берем, ошо менен теманы аяктайбыз. Убактыбызда көп албайбыз. Жаш балдар, Хасан Хусейн радиаллаху ан, пайгамбарыбыз неберели Али радиаллаху анхтын балдары, Умар радиаллаху ан балдары жана башка сахабалардын балдары ойноп жүрүшүнөн Хасан Хусейн ушинтип айткан экен. Балдар мактанат го, биздин үйүбүздө мына бар, мен атам мындай, мен апам мындай деп мактангандай эле алар да жаш балалык мактанган экен. Хасан радиаллаху ан айтты, мен атам мына дүйнөнүн арстаны, мен атам батыр дегенде Али радиаллаху анхтын баласы. Умар радиаллаху анху күчтүү киши болгон да. Бирок баласы эмне деп мактанышты билбей калыптыр да байкуш. Унчукпай үйүнө барат. Үйүнө барса баласы маанайы жок. Умар радиаллаху анху байкайт, балам эмне болду десе, эч нерсе болгон жок дейт. Айта бер сен маанайың жок, эмне болду десе, атаке дейт. Биз балдар менен ойноп атсак, Али радиаллаху анхтун балдары мактанды дейт. Мен атам дүйнөнүн арстаны, дүйнөнүн батыры, пайгамбар ушундай наам берген буга деп мактанып калды, эмне дешибиз билбей калдык дейт. Умар радиаллаху ан мыйыгынан жылмайып, балам сен да айтып койбой элең дейт. Мен атам акыреттин арстаны деп койбой элең дейт. Десе, о бала түнү менен уктай албайт. Мен ошону баары айтышым керек эртең менен деп. Мактаныш керек да булар. Жаш бала эртең менен таң атар эле чуркайт. Хасан Хусейн радиаллаху ан эшигин такылдатып келип, не болду десе, Хасан бар дейт. Чыгат. Фатима да чыгарган кезде, мен сен атаңды дүйнөнүн арстаны болсо дейт. Мен атам акыреттин арстаны дейт. Чуркан бойдан кетип калат. Анан уккан Хасан радиаллаху анхтын маанайы чыгат. Атасы дүйнөнүн арстаны, атасы акыреттин арстаны, акырет үстүн турат дүйнөгө караганда. Анан Али радиаллаху ан байкап, не болду балам десе, ата биз кече мактанып койдук эле дейт. Мен атам ушундай дүйнөнүн арстаны, дүйнөнүн батыры, пайгамбар ушундай наам бергенде мактанып койдук эле. Бүгүн эртең менен Умар радиаллаху анхтын баласы келип бизге мактанып кетти. Акыреттин арстаны экен го атасы дейт. Десе, Умар радиаллаху ан башын ийкеп коет, деп коет. Күндөрдөн бир күн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлгөнүбүздөн кийин 2 метр жердин астына түшкөндөн кийин 2 периштенин келип сурак сурай турганын түшүндүрөт. Раббың ким? Пайгамбарың ким?
Kitebin kaysı kitep, kıblan kaysı taraf oşuları surayt deydi. Oşonda Omar radıyallahu anh suragan eken, ya Resulallah, biz oşo periştiler gelgen gezde dünyada kanday akılыбыз, aң сезимimiz bolgon bolsa, oşondo эле bolobузбу dese, ооба деген экен. Бул dünyada kanday сага бирөө суроо сураган кезде жооп берген болсоң, кабырда да ошондой болосуң деген экен. Oşonda Omar radıyallahu anh aytkan eken, anda men oşol суракка тарта турган периштелерге кантип жооп берген аябай жакшы билем мен деген экен. Вакыты сааты келет шейит болот Умар радıyallahu anh. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабыр ушундай турган болсо, пайгамбардын сол тарабында далдын тушуна башы жете турган чал деңгээлде Аббакр радıyallahu anh бар. Аббакр радıyallahu аньтын сол тарабында ылдыйрагында ошо желкесине жете турган жерде Умар радıyallahu anh бар. Ошол жерге gömүлөт. Ali radıyallahu anh gömülgöndө келет ошол жерге. 2 рекет намаз окуйт. Балдар мактанган го бири-бирине. Биздин атабыз акырет нарстан деген го. Ошону эстеп келет дагы. 2 рекет намаз окуйт. Я Рабби дейт. Умардын кабырдагы акыбалын мага көрсөт дейт. Бул акыреттин арстаны экени чын болсо мага көрсөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баягы дуасын алган кишилер болгон да булар. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дуасын алган бул 2 киши, бирөө дүньөнүн арстан, бирөө акыреттин арстан Аллахтын уруксаты менен Али радıyallahu анхка кабырдагы суроо жообу көрсөтүлөт Умар радıyallahu анхтыкы. 2 мункар накир периште келип, Rabbin kim deydi de, mer Rabbuka da uşunday titretip gelgen gezde Omar radıyallahu anh ekön teң jakasынан karmayt dagı. Siler kayaktan beri gözde geltasыңар deydi. Biz arştan beri gözde gelip otabız deydi. Arştan uşul jere gelip Rabbыңарды унуттуңарбы, Аллахыңарды унуттуңарбы dese жок deydi. Anam men 2 metr жердин астына түшүп мен унутуп каламбы deydi. Мындан кийин мусулмандарды коркутуп, үркүтпөй келип суракка тартыла деп. Şunday bir buyruk beret Umar radıyallahu anh. Bul okuyanı görüp atkan Ali radıyallahu anh başını sajdaga koyup şunday eýlagan eken de. Ya Rabbi, attiň deyt, men bul dünyanın arstanı emes, ahiretin arstanı bolsam kanday bolat ele dep eýlagan eken. Karaňyz. Bular şunday darajada soopto bir-biri menen jarışıp, umtulup astaga karap. Biz bayağı kanday dünýäge umtulgan bolsok, bular şunday ahiretke şunday katı umtulgan insanlar bolgon. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шапааты. Шапаат деген сөздү түшүнбөгөндөр бар экен, түшүндүрүп коеюн. Шапаат жардам берип куткаруу дегени. Шапаат дегени жардам берип куткаруу дегени. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шапаатыны баарыбызга Аллахым насип кылган болсун. Ушундай касиеттүү жерлерге келдик. Ушул жерлерди көрүүнү Аллах таала баарыбызга насип кылыптыр. Чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Мең тилибиз менен айтсак дагы bunu biz толук öte albayız. Sebebi İmam Rabbani Kudusa sirruh şuntu aytat. Fabi ayyi lisanin nuaddi şükra hazihi ni'metil uzma. Allah'tın bizge bekar ele akısız berip koygan uşul niyamatların şükürünü şu kaysı günökör tilibиz менен öte alabız biz deydi. Kantip öteyiz biz deydi. Çoğun oğliyalar şuntu aytkan eken de. Biz kantip aytabız, şükürçülüğünü biz kantip öteyiz şükürçülüğünü. Allah Taala biz alsız kullarının da şükürçülüğünü kabul kılsın. Bul vaqtga çeyin kılgan günölerimiz, hata kemçiliklerimiz bolgon bolsa özü geçirgen bolsun. Gel albay жүрген musulman bir tuğandarыбыз Allah Taala mümkünçülük berip kelүүnü nasip kılsın. Azır emi elibizde, mamleketibizde, jeribizde olku solku maseleler bolup atkanına baylanıştı. Allah Taala jeribizge tınççılık bersin, elibizge tınççılık bersin, tokçuluk bersin. Ösüp kelip atkan jaş muğundarыбызга imandуулuk bersin, saptуулuk bersin. Allah Taala dualarыбыз kabul kılgan bolsun. Allah razı olsun. Бұл жерде дағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жұбайлары. Сауда енебиз, Хафса енебиз, Умму Салама енебиз, Умму Хабиба енебиз, ушулардын бардыгы 9 аялы ушул жерде көмүлгөн. Мариям енебиздики Мекке жолунда дагы бир аялы бар эле. Ол каерде билесиңер? Өткөндө зиярат кылдык. Хадича енебиздин бул жерде Абу Талиб радıyallahu анхунун балдарынын кабыры. Кайсы могу? Мына мына жерде. Али радıyallahu анхунун Укайл бин Абу Талиб ошонун кабыры дагы мына ушул. Укайл бин Абу Талиб. Али радıyallahu anh бир тууганы.
Бул жердин аты Бакиул Гаркат, Гаркат деп коет. Гаркат дарагы болгон өзү негизи. Гаркат дарагы ушундай экен. Кыямат кайымга жакын Даджал фитнасы башталып, Даджал чыкканда Иса алейхиссалам түшкөндөн кийин Иса алейхиссалам мусулмандар тарабында болуп, жөөттөрдү, динге келбегендерди дей кылганда, ошол Гаркат дарагына жөөттөр бекинсе, айтпайт экен да, менин аркамда жөөт бар депчи. Калган даракка бекинеби, ташка бекинеби, кайсыл жерге бекинбесин айтып коет экен. Менин аркамда жөөт турат депчи. Бирок ушул Гаркат деген дарагы гана не кылмайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Израилде өтө көп ошол дарак эгилет экен да. Биринчи бул жер пайгамбарыбыз келгенде, бул жер жалаң гана ошол Гаркат дарагынан турган эле бир жайыт болгон. Эч нерсе болгон эмес. Анан ошол Гаркат дарактарын жок кылып, биринчи сахабалардан кайтыш болгон Асад бин Зурара, Осман бин Мазун деген сахабалар кайтыш болгондо, ошол Хазрат болгондо ушул жерге көмүлгөн. Бул жагы негизи болгон эмес. Кийинен кеңейтилген бул жерлер. Мына биз башында көрдүк го. Азыр 2-3 жолго бөлүнүп кеткендин ортосунда ошол жерге көмүлгөн Абдурахман бин Аф, ошондой эле 10 000 деген сахабанын кабры ушул жерде. Мына Бакый көрүстөнүндө бул жерди Жаннатул Бакийда деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Манистата ан ямута бил Мадина". Кимдин күчү Мадинада, күчүңөр жетсе, Мадинада кайтыш болгула деген. Ал деген сөз акыркы өмүрүңөргө чейин ушул Мадинада калганга аракет кылгыла. Эгер кимде ким Мадинада кайтыш боло турган болсо, фа инна ашфау лиман ямуту биха. Ким Мадинада кайтыш болгон болсо, ошолорду мен шафаатым алам деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан бул Бакый көрүстөнү пайгамбар Хаджул Вададан кийин акыркы ажылыгын аткарып бүткөндөн кийин тез келип каттап, тез келип Бакый көрүстөнүндөгү жаткан жер сахабалар менен тез саламдашып, биз дагы аз убакыт ичинде силерге кайтып барабыз деген сөздөрдү тез кайталап калган экен пайгамбарыбыз. Себеби өзүнүн дагы бул дүйнөдөгү вазифасынын бүткөндүгү жана акыретке көчөт экендигинин кабарын алгандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул жерге келип салам берип, Бакый көрүстөнүгө ушул жердеги адамдарга өтө көп дуа кылган экен пайгамбарыбыз. Дуасы кеткен. Ошондуктан бул жерге ылайык болуш өзүнчө бир бакыт нерсе. Азыр бүгүнкү күнгө чейин Мадина шаары боюнча жалгыз гана ушул жер кабырстан. Меккеде көп кабырстандар. Бирок Мадина шаары боюнча ушул жерде көрүп атасыздар, күнүгө намаздан кийин жаназа окулуп атат, жок дегенде 4-төн 5тен киши чыгарылып атат. Ушул жерге көмүлөт, 14 кылымдан бери ушул жерден башка жерге көмүлбөйт. Мына жерге көмүлөт, ал жерге көмүлөт. Анан сахабалардын, анан шейит болгондордун, мына тургандардын ар биринин өзүнүн номерлери бар. Компьютерден номерге катталган. Баланчы ушул жерде жатат деп. Сахабалар, мисалы, мына Ухуд тоосу. О, маңдайыбызда турган Ухуд тоосу. Муавия азиреттеринин доорунда Ухудта шейит болгон 70 киши бар. Ошондой эле Мусаб бин Умайр, Хамза радиаллаху анху эртең барып зыярат кылабыз. Ошол жердеги сел жүргөндүктөн ал жердеги денелерди алып башка жерге жылдырмакчы болушканда, жанакы Хамза радиаллаху анхунун, Мусаб бин Умайр, андан кийин бир топ сахабалардын денесин алып чыгайлы десе, ошол жерде кичине бир бутуга бир нерсе тилип кетип, жанакыдан кан аккан экен. Жосум 80 жылдан кийин бул окуя болуп атат. 80 жылда дагы бир дагы денеси чириген эмес экен, айныгандай эмес экен. Жанакыда кан кадимкидей тирүү адамдан кан аккандай кан аккан экен. Ошондой эле биз аятта айткандай эле, "Са'дубила ла тaqulu лима юхталу фи сабил", Алла жолунда өлгөндөр аларды өлдү деп айтпагыла. Алардын денеси шейит болуп кайтыш болгондун денеси чирибейт экен. Кыямат кайымга чейин чирибейт экен. Ошондой эле бул жерде дагы шейит болгондор бар. Алардын номерлерин каттап коюшкан. 6 жылда, 10 жылда бир ачып көрүшөт. Дагы деле денеси турган болот. Ошол бойдон кайра ордун жаап коет, кайра ордун. Ошондо белгилеп коюшкан, белгиленген жерлерге алар ачпайт ал кабырды. Себеби алардын денеси чирибей атат. Калгандардыкы чиригендерди
ордуну бошотуп башка бирөөнү кое берет. Дагы ушундай өзгөчөлүгү бар экен, Бакый көрүстөнүндө бир чөп чыкпайт экен. Ошондой эле bir жерге 5-6дан адам коюлат экен. Мына эки таш турган бул жерде эки таш турганда аялдар, бир таш тургандар эркектердики. Ушунун ичинде 4-төн 5тен адам жатат. Эркектерге жалаң эркектер, аялдарга жалаң эркектер коюлат. Жүрүңүздөр, биз бул жака. Билесиздер, Усман радиаллаху анхунун 6 жылы өтө тынчтык менен, өтө берекелүү жыл болуп өткөн. Мына Усман радиаллаху анхунун кабры. Бул жерде бир Фатиха үчләшер окуп, багыштап койсак жакшы болот. Жүрө бериңиздер, бисмилла. Ана тушубуздагы дагы Халима энебиздин кабры. Туш турганыбыз Халима энебиздин, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүт энесинин. Пайгамбарыбыз төрөлгөндөн кийин Амина энебиз Мекке шаары ысык болгондуктан анан бала фасахат, балагат мындай тунук арабчаны үйрөнүш үчүн, анан салкын жерде өсүп, күлгүзору, мээси жакшы иштеш үчүн ар дайым арабтар, меккеликтер жалаң тоолуу, жайлоосу бар жерге жөнөтчү экен да, салкын жерге жөнөтчү экен. Ошондо Халима энебизге Таиф тарапта Халима энебизге тапшырган. Халима энебизде 4-5 жыл о, Халима энебиздин. Сүт энебиз. Мурунку Мекке ысыгы өтө катуу ысык болот да. Жаш балдар туруштук бере албайт негизи. Азыр эми кондиционер бар, башка бар, бирок мурунку доордо Меккеде 4-5 жашыга чыккыча чейин балдарды жалаң ошо жайлоого жөнөтчү экен. Бир күн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам улоосу менен бир риваятка көрө ошо эшеги менен кетип атып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошондо кабыр жерге келгенде баягы эшеги баспай коет экен. Туруп калат экен. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дуа окуп туруп, бир чырпыкты алып туруп экиге бөлүп, бирөөсүнү беркиге сайып, бирөөсүнү беркиге саят экен да. Ошондо сахабалар сорап, Расулалла, эмне кандай бул аламат не десе, бул жерде эки кабырдагы адам өтө каттуу азап көрүп атыптыр. Ошолордун кичине болсо дагы ушул чырпыктар куруп калгыч чейин болсо дагы азаптары жеңил болсун деген максатта сайдым дейт экен да. Ошондо сурашат экен, булар кандай себептен азап көрүп атат десе, бирөө сөз ташычу. Аны элдердин арасында сөз ташыгандар, бири-биринин мамилесини бузуу максатында, же болбосо бирөөгө мына мындай экен да деп шыбырап коюп атпайбызбы кээдечи? Эми бендечилик кылып, баягы өзүбүздү ушунчалык идеальный сезип, өзүбүздү кыйын сезип, анан бирөөнү сындап, бирөөнү жамандап коюп атабыз го. Ошондойлор кыямат кайымда кабыр азабында эң көп азап тарта турган ошолор болот экен. Экинчиси дагы Баул дегени сийдик. Сийдикти кармай албагандар. Даратсыз, бейнамаз көп жүргөн адамдар экен. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Истанзиху анил баул, фа инна амматал адабал кабр." Өзүңөрдү сийдиктен таза кармагыла, узак болгула, оолак болгула, себеби кабыр азабынын эң көп азап тарта тургандар ошо сийдикке маани бербегендер деген экен. Ошондуктан өзүбүздүн дарат мустахаб деп коет го. Дарат Аллардан алдын тазалана турган, даратканага киргенде өзүбүздүн кийимибизди жана ошол сийдик чачырандылардан этият болуп отуруп, өзүнүн адеп ахлагыга көрө дарат ушатышыбыз керек экен. Ошого көңүл бурушубуз керек. Бир риваятка көрө, мына ал сиздер көрүп турган таш бул Ухуд шейиттерин айттым го, жана Муавия азиреттеринин доорунда ал жерде сел жүрүп, анан бир риваятка көрө ошол жерден канал тартмакчы болушкандыктан ал жердеги шейиттерди жылдырышка туура келет дагы. Бир бөлүгүнү дагы ошол жерге келип жылдырган экен. Андан кийин билесиздер, Али радиаллаху анхунун доорунда мунафыктардын, жөөттөрдүн фитнасы менен, алардын кылган пропагандалары менен мусулмандар бири-бири менен согушкан окуялар болгон. Ошол убакытта дагы шейит болгондор ошол жерге сонуп. Ухудда шейит болгондор кийинден жылдырылган. Андан кийин нелер?
Али радиаллаху анхунун доорунда согуш болгон. Ошол учурдагы. Ошондой эле имам Малик азиреттери билесиздер, 4 мазхаб болсо, имам Шафи, имам Ханафи, андан кийин имам Ханбал, имам Малик. Ошо имам Малик азиреттери дагы ушунун бүтүшүндөгү дуалды көрүп атасыздар, эң чекеде имам Нафи устазы, анан имам Малик шагирти ошол жерде жатат. Имам Малик ушунчалык таква киши болгон, мазхаб имамы болгон. Имам Малик азиреттери ушул Мадина шаарыга киргенде буту аксап басчу экен да. Бирок Мадина шаарында өмүрүндө улоодо жүргөн эмес экен. Атка, бир эшекке же бир төөгө минген эмес экен. Мен кантип пайгамбарыбыз кадам баскан жерде мен бир улоонун үстүндө жүрөмүн деп бутуну сүдүрөп келчү экен да Мадинага. Ошондой так. Эгерде бир шариат фатва сурала турган болсо, фатваны берчү экен. Бирок хадис суралганда, пайгамбарыбыздын айта турган сөздөрү суралганда кирип, усул алып туруп, анан кийин келип отуруп, ошол хадисти түшүндүрчү экен. Мына кабырдагы пайгамбарыбыздын Ибрахим деген баласы болгон, Мариям энебиз. Пайгамбарыбыздын 7 баласы болсо, анын 6сы Хадича энебизден, жалгыз гана Ибрахим деген баласы Мариям энебизден болгон. Мына ошол жерде пайгамбарыбыз дал ушул жерге келип көз жаштары менен Ибрахимди көмүп атканда күн тутулган экен. Күн тутулганда сахабалар: "О Расулулла, сиз өзүңүз бизге айткан эмес белеңиз, ыйлабагыла" деп, бирок сиз өзүңүз ыйлап атасыз го десе, айткан экен, баягы бир өзүнү тыткылап, чачтарыны тыткылап, же болсо кошок айтып ыйлабагыла деп пайгамбар мээрим балаңыз көз жумуп атса, көз жашыңызды тыя албайсыз го. Ошондой эле пайгамбарыбыз да тыя алган эмес экен. Бул ошо имам Нафи менен имам Малик азиреттеринин кабры. Азыр айтканыбыз. Баки көрүстөн дагы зыярат кылган болдук. Биз негизи пайгамбарыбыз хадисинде айтат, бул Баки көрүстөнү. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зыярат кылгыла, өзүңөр ибрат алгыла, өлүмдү эстегиле деген.